Салам достор, кандайсыңар? Баарыңарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Баарыңарга чың ден соолук, узун өмүр жана орозоңордун кабыл алышын тилектешмин. Достор, бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу бир темага сүйлөшмөкчүбүз. Бул Жапондун эли акчаны кантип чогултат. Биз өткөнкү темада Кытай эли акчаны кантип чогултат, Кытай элинин жана орточо калкы акчаны кантип чогултат, акчаны кантип сарпташат, ошол жөнүндө тема кылганбыз. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо жапондор жөнүндө болмокчу. Жапондор биз билгенде баягы дүйнөдөгү эң кандайдыр бир бизге мындай мисал болгон, эң кандай өрнөк болгон бир калктардын бири болот да. Кайсы жерге барбаганда Кытай жапондорду кечиресиздер, дайыма таза жагынан, дайыма тазалык жагынан, дайыма мындай чыңчылдык жагынан мындай булар мындай башкача элден бөлүнүп турушат да. Мен баягы Лондондо жашап жүргөндө көп жапондор менен баягы чогуу тааныш болуп калдым. Мындай аябай аларга таң калган нерсем, булар аябай чынчыл калк болот экен да. Көп аларды калп айтканын көрбөйм, же алардын уурдаганын көрбөйсүң, же алардын бири бири менен урушканын көрбөйсүң. Дайыма мындай өздөрүн түз, жакшы алып жүрүшөт, таза алып жүрүшөт да. Ошон үчүн мен жапондуктарга абдан мындай өтө сыктануу менен карайм да. Анда эмесе бүгүнкү ошол теманы жапондор акчаны кантип сарпташат, кантип чогултушат, ошол жөнүндө кыскача сүйлөшөлүк. Мен атайын баягы баарын изилдеп жапондуктардын эң негизги 4 критериясын байкап алдым акча чогултуудагы. Анда эмесе ошол жөнүндө сүйлөшүп кетелик. Жапондордун эң негизги критериясы акча чогултууда бул биринчи, бул spend domestically. Бул эмне деген? Бул жергиликтүү бизнестерге акчаларын сарптоо. Мисалы, алар көп учурда ошол акчасын ошо жергиликтүү бизнестерге, жергиликтүү жайларга сарптоону мындай өздөрү жакшы көрүшөт экен да. Мисалы, эс алган жерге барганда да өздөрүнүн көлдөрүн, өздөрүнүн жерлерин, өздөрүнүн эс алуучу жайларын, өздөрүнүн кандайдыр бир бизнес баягы жерлерине барып ошол акчаны ошол жерде калуусуна умтулушат экен да. Анткени баягы булар абдан патриот калк болгончо, булар да өздөрүнүн тили менен абдан сыймыктанышат, өздөрүнүн баягы маданияты менен, үрп адат салттары менен, өздөрүнүн баягы кийимдери менен, өздөрүнүн тамактары менен аябай сыймыктанган, аябай патриот бир калк. Ошон үчүн буларда эң биринчи бул критерий, бул акчаны сарптоодо дайыма өздөрүнүн ошол акчасын өзүнүн өлкөсүнө кадимкидей салым сыяктуу кылып, өздөрүнүн өлкөлөрүндө ошол акчаны сарптаганды жакшы көрүшөт экен. Өздөрүнүн эс алуучу жерлерине барып эс алышат экен, өздөрүнүн тамак ашын алышат экен, өздөрүнүн өлкөсүнүн продукцияларын сатып алуу менен аябай мындай сыймыктанышат экен да. Бул жерде карап көрсөңөр, бул жерде экономикасына дагы булар абдан чоң салым кошуп атышат. Мисалы, ошол акча деген сыртка кетпейт, башка өлкөгө кетпейт, ошол акча өздөрүнүн болгон акчасы өздөрүнүн өлкөсүндө калат да. Бул жерди көрдүңөрбү? Ошо буларда бир атайын бир мындай чоң негизги бул критерий экен да, өздөрүнүн акчасын ошо өзүнүн өлкөсүндө калтыруу. Бул буларга бир чоң бир максат экен. Бул биринчи болду. Spend domestically болгон акчасын ошол өз жеринде, өздөрүнүн бизнесинин ошолорду колдоодо көп аракеттерин жумшашат экен. Эми экинчиге келдик достор. Экинчи, жапон элдери булар балдарына кичинекей жашынан бери эле финанс жөнүндө үйрөтүшөт экен. Буларда кичинекейинен бери эле баягы финансылуу сабаттуулукту аябай жакшы өздөштүрүшөт экен да. Ошон үчүн кичинекей балдарынан бери, баягы бала чак кезинен бери эле ошо балдарына акча сарптаганды, акчаны кантип барктаганды үйрөтүшөт экен да. Кичинекей жаштан бери өздөрүнө ар бир балага ошондой бир кадимкидей жанагындай копилка берип, ошолорго акчаны өзү кантип чогултат, ошону акчаны кантип өзү бюджеттейт, ошону үйрөтүшөт экен дагы. Анан кийин ошо баягы бала чоңоюп атканда ошо акчаны баркын билип, акчанын баасын билип чоңойот экен. Мисалы, биз байкаганда эле көп учурларда, мисалы бала бакчаларда, мектептерде, мисалы булар деген башка адамдардын эмгегин баалаган, башка адамдардын ишин баалаган, барктаган бир кичинекей балдар болсо дагы мындай бир жакшы бир ошолорду бир мындай баягы эмне деп коет, генерация, ошондой бир балдар өсүп чыгып келатат да. Анан кийин булар ошо кичинекейден баштап эле башка адамдардын ишин, эмгегин баалаганды билишет экен дагы. Ошо менен бирге акчаны дагы баалашат экен. Акча кантип табылат, акча деген оңой табылаарын билбейт экен, билет экен. Анан бирок ошентсе дагы баягы акчаны баягы өздөрү биз бюджеттөө менен, өздөрү баягы акчаны кандай туура сарптоо менен ошо финанс сабаттуулуктары булар жогору экен. Бул экинчи болду достор. Эми үчүнчү, булар жапон элдери накты акча менен соода кылганды жакшы көрүшөт экен. Мисалы, статистикага караганда көп учурда, мисалы, орточо калктын
акчасы көбүнчө 40-тан өйдө баягы 100-40-тан 40% өйдөсү көбүнчө булар накты акча менен, наличка менен мындай соода сатык кылганды жакшы көрүшөт экен дагы. Мисалы бул жерде дагы бир психологиялык мааниси бар да, анткени акча менен төлөм кылып жатканда биз мээбизде баягы эсептеп баштайбыз да. Мисалы канча акча бердик, мисалы нанга канча акча бердик, мисалы көйнөк бир көйнөк алдык, алга канча төлөдүк. Ошон үчүн психологиялык баягы мындай кандайдыр бир оюнда ошо акча төлөп атканда, биз накты акча менен төлөп атканда биз баягы мээбизди эсептеп, ошо акчаны уже эсептеп баштайбыз. Канча каяка кетти, бул акча каяка кетти баягы. А эгерде карта менен төлөгөндө көп учурда эле баягы картада тиги түгөнбөс акчадай болуп эле биз каалаган жерибизге бере беребиз, каалаган жерибизге төлөй беребиз. Ошентип баягы кээде акчанын баягы каяка кеткенин сарпталышын да биз өзүбүз билбей калабыз. Ошон үчүн жапондор буларда накты акча менен соода сатык кылуудан чоң критериялардын бири экен да бул достор. Эми болсо 4-чү критерий. 4-чү критерий бул какейбо экен. Какейбо деген булар жапон тилинде бюджеттүү экен да. Бул бюджет булар атайын кагаз менен ручкага дайыма жазып турушат экен, канча акча сарптады, эмне кылышты. Ошол какейбодо да бул эң негизги 4 бөлүккө бөлүшөт экен булар. Калем менен күнүгө баягы тажабай күнүгө баягы жазып турушат экен дагы. Биринчи бөлүккө мисалы керектүү нерселерге эмнени сарптап атышат. Мисалы керектүү нерселер булар мисалы квартплата, мисалы окуу мектептин акчалары, же болбосо 3-чү тамак аштар, эң керектүү нерселерге атайын бөлүп жазышат экен дагы. Экинчи болсо бул каалаган нерселер. Мисалы каалаган нерселерге эмнелерге? Мисалы Netflixте кино көрөсүңөр, же болбосо Amazon'дон кино көрөсүңөр, же болбосо Spotify'дан музыка угасыңар дагы. Ошол экинчи бөлүккө булар каалаган нерселер деп, ошо каалаган нерсеге кеткен акчаларды жазышат экен экинчи бөлүккө. Ал эми 3-чү бөлүккө булар болсо маданият деп коет экен да, маданият үчүн деп. Мисалы маданиятка эмнелер жазышат экен булар? Мисалы театрга канча акча кетти, мисалы концертке барып, мисалы же бир музейге барыштыбы, же бир жерге мындай өздөрүнүн баягы маданиятын көтөрүү үчүн бир жерлерге барышты, ошол жерлерге канча акча кетти, канча акча сарпташат, ошол жерге жазышат экен 3-чү. Анан кийин 4-чү бул болсо күтүлбөгөн нерселер деп коет. Күтүлбөгөн нерселерге мисалы кээде баягы күтүлбөгөн оор болуп калышы мүмкүн, ошолорго мисалы дары-дармек, больница, мисалы же болбосо бир машина бузулуп калды бир жерден, же болбосо бир мындай дароо, бир күтүлбөгөн нерселерге кетүү үчүн нерселер жазып, ошол 4 баягы бөлүктү дайыма эсептеп турушат экен да, канча бул нерсе, мисалы керектүү нерселерге канча акча сарпталды, экинчи каалаган нерселерге канча акча сарпталды, 3-чү маданиятка канча акча сарпталды, жана 4-чү күтүлбөгөн нерселер үчүн канча акча сарпталар деп баарын жазып дайыма эсеп кылып турушат экен. Андан кийин ошо менен бирге эле өздөрүнө баягы 4 ошо какейбодо дагы 4 атайын өздөрүнө суроо берип, ошо 4 атайын аны да 4кө бөлүп ошо мындай жазып турушат экен да. Биринчисинде ошол баягы 4 суроосунда биринчисинде канча акчаң бар деп, мисалы канча акчасын бар, ошонун баарын жазып, мисалы бир айда канча баардык жерден канча киреше келди, ошолордун баарын жазышат экен. Экинчиси болсо канча акча чогулткум келет, мисалы өздөрүнүн баягы максаты, мисалы могул айда мен монча акча чогулткум келет деп өздөрүнүн баягы максаттарын жазышат экен. 3-чү болсо канча акча сарптап атасың, мисалы бир айда канча акча сарптап жатасың, ошону жазып, ошондо эсептеп турушат экен. 4-чү болсо булардын дагы максатындагы ошол акчаларыңды кантип көбөйтө аласың, ошол жанакы болгон финансыңды кантип жакшырта аласың деген дагы максат коюп, ошол күнүгө 4 бөлүк менен жазып турушат экен да. Андан кийин буларда баягы киреше келгенде дайыма мындай билишет экен да, канча акча кетти, канча акча келди, канча акчаны каяка сарптады, мисалы керектүүлөргө канча сарпталды, күтүлбөгөн нерселерге канча сарпталды, маданиятка канча акча сарпталды деп баягы жазып эң артында айдын аягында баягы чыгарып эсептешип, анан кийин канча акча чогулта алышты, канча акча кетти, канча акча киреше, канча акча чыгаша болду деп баарын жазып билип сабап турушат экен да. Ошо менен бирге баягы өздөрүнүн жашоосундагы мындай бюджеттөөнү жакшы билишет экен, жакшы өздөштүрөт экен. Ошону менен бирге жапондуктар дагы булар минималисттик жашоо стили менен да өзгөчөлүшөт экен. Анткени булар мисалы жашоосундагы эң керектүү нерселерге гана акчаны сарпташат экен. Мисалы керексиз буюмдарга, же болбосо керексиз кандай бир той топур болобу, кандай бир керексиз нерселерге мындай көп акча сарпташпайт экен дагы. Жашоосунда дагы ар бир нерсенин баягы өзүнүн орду бар экен да, ар бир нерсеге керектүү нерсеге гана акча сарпташат экен. Мисалы жапондуктардын үйлөрүнө барып калсаңар, мисалы чыныгы керектелүүчү нерселер бар. Мындай майда чүйдө нерсеге көп акча сарпташпайт экен. Майда чүйдө жерлерге, майда чүйдө мындай чыныгы өздөрүнө пайда алып келбеген, өздөрүнө мындай билим алып келбеген нерселерге акчаларын көп жумшашпайт экен.
Ошо достор, бүгүн кыскача ушу жапондуктардын кантип аяк чачуултары жөнүндө биз сүйлөштүк. Силерге кызыктуу болду деген чоң үмүттөмүн. Анда эмесе бул видеого да лайк басыңыздар. Эгер менин каналыма жаза элек болсоңор жаздыгыла. Жана кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.